Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда өтүлө турган тема төмөндөгүдөй. Сабактын темасы симметриялар. Сабактын жүрүшүндө симметрия түшүнүгү менен таанышабыз. Борбордук жана октук симметрияларды үйрөнөбүз. Жана мисалдарды иштейбиз. Балдар, эки фигура кандайдыр бир касиетке ээ болгондой болуп жайланышса, анда бул фигураларды бүгүнкү сабагыбызда үйрөнөбүз. Эгерде фигураны жылдыруу учурунда же болбосо күзгүдөй чагылдырууда алардын формасы, ошондой эле чоңдуктары өзгөрбөй чагылышы мүмкүн. Мына ошондой фигураларды бүгүнкү сабагыбызда үйрөнөбүз. Же болбосо ошондой касиеттерге ээ болгон фигураларды бүгүнкү сабагыбызда үйрөнөбүз. Симметрия бул гректин симметрия сөзү болуп, бизче которгондо өлчөмдөш деген маанини берет. Демек балдар, симметриялар булар өлчөмдөш деген маанини берет экен. Биз айтканбыз, эгерде бир фигуранын экинчи фигурага өзгөрткөндө анын чоңдуктары өзгөрбөсө, ошондой эле ал өзүнүн жылгандыгын, же болбосо ордунан башка жакка өзгөргөндүгүн гана байкалса, анда бул фигуралар симметриялуу фигуралар болуп эсептелинет экен. Симметриялар негизинен эки түргө бөлүнөт. Борбордук симметрия жана октук симметрия. Адегенде борбордук симметрияга токтололу. Ал үчүн биз төмөндөгүдөй мисалдан баштайлы. Бизге төмөндөгүдөй О борбору жана R радиуска ээ болгон айлана берилсин. Мында ОА бул айлананын радиусу экен. Төмөндөгүдөй АВ жана СД диаметрлерин жүргүзөбүз. Бул жерде айлананын касиети боюнча бул диаметрлер эки радиустан турат. Демек, ОА ОБ радиусуна барабар. Ошондой эле бул АБ чекиттери бир түз сызыкта жатышкандыктан, мында балдар АБ чекиттери О борборуна карата симметриялуу болушат экен. Мында О симметрия борбор болот. Ошондой эле СД диагоналын карай турган болсок, мында СД чекиттери дагы О борборуна карата симметриялуу болушат. Анткени СД чекиттери бир түз сызыкта жатып, жана алар О чекитинен бирдей алыстыкта жайланышат. Башкача айтканда, ОС кесиндиси ОД кесиндисине барабар экендиги белгилүү. Ошондуктан булар симметриялуу болуп эсептелинет. Албетте О чекитине карата. Ошондой эле балдар, мында АС жана ВД чекиттерин туташтырсак, алар дагы О чекитинен бирдей алыстыкта жайланышат, жана АС жана БД кесиндилери О борборуна карата симметриялуу болушат экен. Кесиндилер дагы, каалаганда фигуралар дагы кандайдыр бир чекитке карата симметриялуу болуп эсептелинет экен. АОС үч бурчтугу ОБД үч бурчтугуна барабар экендиги келип чыгат. Мындан бул үч бурчтуктар О чекитине карата симметриялуу болушат экен. Мынакей балдар, борбордук симметрияны үйрөнүп жатабыз. Борбордук симметрия болуш үчүн эгерде фигура кандайдыр бир чекитке карата өзүнүн барабар жана ошол чекиттен бирдей алыстыкта жаткан фигурасына өзгөрсө, анда алар ошол берилген чекитке карата симметриялуу болушат. Же болбосо борбордук симметрия аныкталды десек болот. Мисал үчүн, PL кесиндисин көрүп турабыз, жана S деген чекит турат. Эми PL кесиндисин S чекитине карата симметриялуу өзгөртөлү, же болбосо чагылдыралы. Ал үчүн P чекитинен S чекитине чейинки аралык S чекитинен жаңы P1 чекитине чейинки аралыкка барабар болгондой кылып
чагылдырылат. Башкача айтканда, P жана P1 чекиттери бир түссүзлүктө жатышы керек жана алар берилген S чекитинен бирдей алыстыкта болушу керек. Демек, P чекитинин S чекитине карата симметриясы P1 чекити болот. Андан кийинки PL кесиндисинин экинчи учу болгон L чекитинин S чекитине карата симметриясын табалы. Мынакей анын симметриясы L1 чекити. Мында L чекитинен S чекитине чейинки аралык L1 чекитинен S чекитине чейинки аралыкка барабар болот. Эми P1 жана L1 чекиттерин туташтыра турган болсок, биз берилген PL кесиндисинин S чекитине карата симметриясын алабыз. Ал симметриясы L1 P1 кесиндиси болот. Ошондой эле ABCD тик бурчтугун көрүп турабыз. Эми ушул тик бурчтуктун чокусу болгон S чекитине карата симметриясын таап көрөлү. Ал үчүн бул тик бурчтуктун BC жагын ушул S чекитине карата өзгөртөбүз, чагылдырабыз, анда B1 чекитин алабыз. Демек, BC жагы S чекитине карата симметриясы SB1 болот экен. Жана ушул сыяктуу тик бурчтуктун калган жактарындагы S чекитине карата симметриясын табабыз. Мына бул чагылдыруудан төмөндөгүдөй төрт бурчтук алабыз. Ал S, D1, A1, B1. Демек, ABCD тик бурчтугунун S чекитине карата симметриясы S, D1, A1, B1 экен. Ошондой эле мындай төмөндөгүдөй сынык сызыктарды алалы. Бул Z, Q, I, T деп берилсин. Эми ушул сынык сызыктарды T чекитине карата симметриясын таап көрөлү. Ал T, I1, Q1, Z1 деген сынык сызык болот экен. Мына борбордук симметрия менен таанышып алдык. Эми борбордук симметриянын жашоодогу көрүнүшүн көрөлү. Борбордук симметрия жашоодо. Кар бүртүкчөсүн көрүп турабыз. Мына бул дагы борбордук симметрияга мисал боло алат. Анткени кар бүртүкчөсүнүн ар бир бөлүкчөлөрү мынакей борборго карата симметриялуу болуп турат. Кийинкиси өсүмдүктөрдөн карай турган болсок, бул жалбыракты карасак, жалбырактын ар бир бөлүкчөсү бул дагы борборго симметриялуу болуп турат. Жүргөмүштүн торун ала турган болсок, бул дагы борбордук симметрияга мисал боло алат. Шайтан арабаны карай турган болсок, бул шайтан арабанын дөңгөлөктөрү дагы борбордук симметрия болот. Анткени борбордук симметрия болуусуна себеп шайтан арабанын дөңгөлөктөрү бул айлана болуп эсептелинет. Эми балдар, биз борбордук симметрияны таанышып алгандан кийин симметриянын экинчи түрү болгон окко карата симметрия менен таанышалы. Төмөндөгүдөй мисал карайлы. Ал үчүн октук симметрияны изилдөө үчүн биз төмөндөгүдөй квадрат алалы. Бул ABCD деген квадрат. Квадратты билебиз, анын жактары бири-бирине барабар болгон төрт бурчтук. Эми бул квадраттын диагоналдарын сызалы. Ал эки диагоналга AC жана BD. Алардын кесилишинде деген чекит пайда болсун. Ошондой эле балдар, AC диагоналы аркылуу төмөндөгүдөй L түз сызыгын сызайын. L түз сызыгын сызгандан кийин мен бул жерде DE кесиндиси EB кесиндисине барабар экендиги келип чыгат. Бул квадраттын өзүнүн касиети боюнча. Ошондой эле DE диагоналы L түз сызыгына перпендикуляр болот. Мындан келип чыгат D чекити DB чекити L түз сызыгынан бирдей алыстыкта жайланышат. Демек балдар, мындан L түз сызыгы
карата DB чекиттери симметриялуу болушат экен. Мында L симметрия огу деп аталат. Ошондой эле DE кесиндиси L түз сызыгына карата EB кесиндисине өзгөрөт жана алар симметриялуу болушат. Жалпы айтканда DE кесиндиси менен EB кесиндиси L түз сызыгына карата симметриялуу болушат экен. Анткени биринчиден алар перпендикуляр болот L түз сызыгына жана алар L түз сызыгынан бирдей алыстыкта жайланышат. Ошол себептүү булар L түз сызыгына карата симметриялуу болушат. Демек кесиндилер, чекиттер, жалпы фигуралар L түз сызыгына карата симметриялуу болорун көрсөтүп жатабыз. Эми бул жерден төмөндөгүдөй үч бурчтукту көрсөк болот. A, S, D үч бурчтугу. Жана бул үч бурчтук A, V, S үч бурчтугуна барабар. Мындан L түз сызыгына карата бул үч бурчтуктар симметриялуу болушат экен. Башкача айтканда ADS, ABS үч бурчтуктары L огуна карата симметриялуу болушат. Демек балдар, октук симметрия менен дагы тааныштык. Октук симметрияда берилген фигуралар кандайдыр бир окко карата симметриялуу чагылат экен. Анда эмесе биз төмөндөгүдөй мисал карайлы. Мисал үчүн ABCD тик бурчтугун көрүп турабыз. Эми ушул тик бурчтуктун CD жагына карата биз симметриясын таап көрөлү. CD жагынан M түз сызыгын жүргүзөбүз. Эми мунун симметриясын аныкташ үчүн AD жагы M түз сызыгына перпендикуляр экендигин билебиз. Эми AD жагынын узундугуна барабар болгон M түз сызыгына же болбосо M огуна перпендикуляр A1D кесиндиси табылат. Ушул сыяктуу тик бурчтуктун калган жактарын дагы өзгөртө турган болсок, анда биз CD A1 B1 тик бурчтугун алабыз. Бул тик бурчтук M түз сызыгына карата берилген ABCD тик бурчтугунун симметриясы болот. Жалпы алар өз ара бири-бирине симметриялуу болушат берилген M огуна карата. Ошондой эле кандайдыр бир радиуска болгон борбору O тегеректи көрүп турабыз. Бул тегерекке мен борбор аркылуу M түз сызыгын жүргүзө турган болсом, анда эки сектор пайда болот. Ал секторлор M огуна карата симметриялуу болушат. Октук симметрияны жашоодо көрө турган болсок, мынакей автомобиль көлдүн жээгинде баратса, ал көлгө өзүнүн сүрөтү чагылдырылат. Демек, бул кандайдыр бир окко карата симметриялуу болот. Ошондой эле жалпы эле жаныбарлардын, же болбосо жолборсту көрүп турабыз. Бул жолборстун бетинин түзүлүшүндө бул окко карата симметрияны байкасак болот. Башкача айтканда, көзүнө симметриялуу бул окко карата, жана калган мүчөлөрү дагы ушул окко карата симметриялуу болот. Жана көпөлөктү карай турган болсок, көпөлөктүн эки канаты анын денесине карата симметриялуу болот. Жалбыракты ала турган болсок, мына жалбыракта бул окко карата симметриялуу экендигин байкасак болот экен. Мынакей балдар, биз окко карата симметрия менен дагы таанышып алдык. Окко карата симметрияда берилген фигуралар кандайдыр бир окко карата симметриялуу болот, качан гана ал фигуралар бири-бирине барабар болуп, жана ошол окко карата бирдей аралыкта өзгөрсө, же болбосо бирдей аралыкта жатышса. Анда эмесе келгиле төмөндөгүдөй мисал иштейли. ABC үч бурчтугу берилген. A B чокусуна карата симметриялуу үч бурчтукту түзгүлө. BC AC түз сызыгына карата симметриялуу үч бурчтук түзгүлө дейт. Биринчи A'сын чыгара турган болсок, бул B чокусуна карата симметриялуу үч бурчтукту түзүшүбүз керек. Башкача айтканда,
борбордук симметриясын көрсөтүшүбүз керек. Мында Б симметрия борбору болот. Аны кантип түзөбүз? А дегенде биз учбурчтуктун АБ жагын өлчөп алалы. Бул 14 сантиметр экен. Жана бир түз сызыкта жаткан кийинки кесиндини түзүшүбүз керек. Ал АБ кесиндисинин Б чекитине карата симметриясы болот. Демек, сызгычтын жардамы менен ушул эле аралыктагы А1 чекитин алабыз. Мында А жана А1 чекиттери Б чекитине карата симметриялуу болот. Ошондой эле АБ кесиндиси Б чекитине карата А1 Б1 кесиндисине симметриялуу өзгөрөт. Жана кийинки үчбурчтуктун СБ жагын өзгөртөлү Б чекитине карата. Сызгыч менен өлчөй турган болсок 13,5 сантиметр экен. Жана ушул түз сызыкта жайланышкандай кылып С1 чекитин алабыз. Башкача айтканда Б С1 кесиндисин сызабыз. Мында С чекити Б чекитине карата С1 чекитине өзгөрдү. Ошондой эле СБ кесиндиси жана С1 Б1 кесиндилери Б чекитине карата симметриялуу болушат. С1 А1 чекиттерин туташтырсам, анда төмөндөгүдөй үчбурчтук алам. Ал С1 А1 Б үчбурчтугу. Бул үчбурчтук берилген АБС үчбурчтугунун Б чекитине карата симметриясы болот. Берилген маселенин биринчи шартын аткардык. Ал Б чекитине карата симметриясын табуу болчу. Эми экинчи шартын аткаралы. Бул АС түз сызыгына карата симметриялуу үчбурчтук түзүшүбүз керек. Башкача айтканда, окко карата симметриясын көрсөтүшүбүз керек. АС жагынакей мен кызыл түс менен сызып коеюн. АС бул симметрия огу болот. Аны түзүү үчүн бурчтук куралын колдонобуз. Бурчтук куралы бул перпендикулярды бизге көрсөтүп турат. Жана бурчтук куралы менен АС кесиндисине Б чокусунан перпендикуляр түшүрөбүз. Жана алардын арасындагы аралык канча экенин эсептесек 16 сантиметр экен. Жана АС жагына перпендикуляр болгон Б1 чекити пайда болот. Жана Б1 чекити менен А чекитин туташтыруу менен алынып жаткан үчбурчтуктун бир жагы пайда болот. Жана Б1 чекити менен С чекитин туташтырсак, анда үчбурчтуктун экинчи жагы пайда болду. Жана үчүнчү жагы бул АС жагы. Демек балдар, мында А Б1 С үчбурчтугу берилген АБС үчбурчтугунун АС жагына карата симметриясы болуп эсептелинет экен. Мынакей балдар, биз ушул мисалдан октук жана борбордук симметрияны колдондук. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызда симметрия жөнүндө таанышып алдык. Симметриянын эки түрү бар экен. Алар борбордук симметрия жана октук симметрия. Анда эмесе балдар, келерки сабакка чейин саламатта калгыла.